Кыргызстан өзүнчө мамлекет. Контрабанда жөнөкөй адамдын колунан келбейт, Ошол эле бир мындай чоң көлөмдө хова 40 тонналык күйүүчү майы, бензин, солярка же башка нерсеси. Сиздин колуңуздан келбесе керек. Ошону алып туруп, Бишкектен алып жөнөтүп, Тажикстанга өткөргүлө деген нерсе келбесе керек. Жөнөкөй калканы менен машыкпайт. Аттуу, баштуу кээ бир министрлер, кээ бир депутаттар ошонун үстүндө турат. Бардыгын керек болсо фамилияларына чейин билебиз да, мен өзүмдүн убагымдагы. Анан кой деген кожосу жок, губернатор, анын да көп полномочиясы жок. Губернатордун атуулук супрасы курук. Губернатордун даражасын көтөрүш керек. Баягы тартипке алып келиш үчүн, бардыгын ордоруна коюш үчүн губернаторда бийлик болуш керек. Азыр кандай болуп калды? Биздин убакта губернатор өзүнүн акимине, айыл өкмөтүнө сөгүш жарыялаганга укугу жок эле. Премьер-министр аркылуу премьер-министрге представление жазып, мага баш ийбей атат, жаман иштеп атат деп туруп, анан ошол кылыш керек эле. Ошол маселелерде губернаторго чечип бериш керек да. Контрабанданы токтотуп коюш өзү команда берсе бир күндүк иш. Эл чегарадагы бардык патриот өткөрбөйбүз деп аракет кылат. Контрабанда деген бул эмне деген нерсе? Чегарада атайын өткөрүү пунктулары бар. Өткөрөт закон. Контрабанда деген ушул жерден өтпөй, башка жерлерден, уур жолдор менен өтүп кеткен нерсени ошону контрабанда дейт да. Бизде толук кандуу ошол ГСМ өтүп атат, көмүр өтүп атат, курулуш материалдары өтүп атат. Мындай Тажикстандын тиричилиги көп биз менен да. Бунун убагында биз таразага салып көргөнбүз. Кыргыз мамлекети, Кыргызстан, Кыргыз Республикасы эч кандай нерсени уткузбайт. Чегараны жапса? Чегараны жабыш керек. Бизге миномет менен аткылап атса, эртеси күнү барып туруп сүйлөшкөндө барып атабыз. Биз эмне кечирип кой дегенибизби? Күт, чегараны жап. Бизден кирип атабы бардык жашоо тиричилигиң деген нерселер. Жап. Өздөрү суранып, МИД аркылуу нота берип, анан келсин. Эртеси күнү жараша койбой. Кошунаң менен мышташа кетсең, бир жума сүйлөшпөй жүрөсүң го. Анан көзүң учурашып кетсе, анан көзү жылуу болуп туруп, анан сүйлөшүп кетесиң. Бул деген атып атат, сен менен мышташмак туруп атып, өлтүрүп атат чегарачыларды. Эмне үчүн эртеси күнү сүйлөшөсүң сен? Күт. Бардыгынын өзүнүн система, жолдору бар. МИД аркылуу күт. Ал кечирим сурап келсин, үчөө биздики мына Бишкекте жатат. Мен аларды көрүп алып, каным кайнады. Колуман келген нерсе азыр ошол өзүм кеңешим бериш да. Чегарага алып туруп алсаң, ушул уюштурду дейт. Ошондой нерселер көп мындай адамдын кыжырын кайнатып атат да. Контрабанданы токтотуп коюш. Бир күндө буйрук бересиз, бардыгы аткарат, токтотот. Бир күн буйрук бергениңизден кийин бияктан звоноктор түшө баштайт. Сен деген ушундай Кыргыздын келечегин ойлобойсуң, мына законно кетип атса да ушулар тосуп алдың, тигиндей мындай да туруп угрозалар келет. Чоң-чоң министрлер, чоң-чоң депутаттар звонок кылып туруп, анан кийин маселе акырына аягына чечилбейт да. Бул жерде президент, премьер-министр, губернаторду колдоп берсе, губернатор бир күндө токтотуп коет. Колунан келет. Ал киши иштеп жүргөн, аны токтотуп койсо болот. Колу байланган да. Түшүнүп атасыз да? Түшүндүм.